Рамазаным 12 айдын султанысың, мусулманга хидаят сунганың чын, жараткандын берилген собунан калбайлы. Дуба менен тососуң күндүн таңын, 30 күндү сезесиң сунундамын. Акыретте унутпай орозо кармайлы чын. Кел Рамазан, Рамазан, кыйманга эшик ачып, Алладан тилеп жакшылык, жүрөгө бакыт чачып. 5 парыздын бирөөсү жалпыңарга, орозо бул каниет жакшыларга, кабыл болсун пенденин эңсеген тилеги. Оз ачкыла туугандар кезигишип, тарынычты капаны кечиришип, Рамазандын кадырын эң жакшы билели. Кел Рамазан, Рамазан, кыйманга эшик ачып, Алладан тилеп жакшылык, жүрөгө бакыт чачып. أشهد أن محمدا ربنا تقبل منا إنك أنت. Москва жана Москва облус боюнча кара суу биримдигинин төрагасы Акимов Мурат Талайбекович агалы чакыралы жана ошондой эле Москва жана Москва облус боюнча кара суу биримдигинин айымдарынын төрайымы Үсөнова Мукарам Зулбукаровна Эжекеевич чакыралы, келиңиздер. Жана кара суу аксакалдар кеңешинин төрагасы Атаков Бегенберди Омарович агабызды жана ошондой эле аксакалыбыз Тойчиев Убайдалла Азизбекович агабызды чакыралы, келиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырлуу коноктор, агалар, ежелер, айымдар, карындаштарым, кыздарым, балдарым. Бүгүн Аллахтын жолуна биздин 7 дубандын катарында ар күнү мүмкүнчүлүктөрүнө карап ушу эли журт дасторкон жайып ифтарлык өткөзүүлөрдүн жолунда бүгүн бизге ушу нөбөт келген экен. Алтындай убактыңарды бөлүп, бүгүн биздин дасторконубузга келип, жарак маанайда отурганыңыздарга биз өтө кубанычтабыз. Заманыбызды тынч кылып, эли журтубуз тынч болуп, ар бирибиздин үй бүлөбүздү ынтымактуу, рызкылуу, куттуу, берекелүү үй бүлөлөрдөн кылып, ушу мекенибиздин, Кыргызстаныбыздын бир бөлүгү катары ар бир үй бүлөнү ушу мекен үчүн жанын күйгүзүп, мекен үчүн Кыргызстаныбыздын өнөгөсүнө салымын кошконго ар бирибизге Алла Таалам ден соолук берсин, күч кубат берсин, тапкандарыбызга береке пейиз берсин, тапкандарыбыз балдарыбызга илим билим бергенге, ушу заманыбыздын келечегин, элибиздин келечеги үчүн салым кошо турган жакшы артыбыздан жакшы балдарды, муундарды өстүргөнгө Алла Таалам насип этсин. Баарыңыздар туткан оруңуздар дагы бир жолу кабыл болсун. Анайыңыздар жарык, жүзүңүздөргө ыйман, жүрөгүңүздөргө ыйман, жүзүңүздөргө нур берип, дайым ушундай жаркын, жакшы заманга татыктуу болуп жашаганга Алла Таалам насип этсин. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор, урматтуу кыргыз элим. Куш келипсиздер. Бүгүн Москва жергесинде кара суу биримдик коом атынан уюштуруп жаткан ооз ачар ифтарлыкка убакыттап келгениңиздер үчүн чоң ыраатыбыз. Орозо күндөрү ушундай чогулуп
бөтен елде бөтен жерде жүрөбүз. Бирибиздин акыбалы сурап, жакшы маанайда арабызда урмат сый болуп, ынтымакта биримдик анары дайым бардыгыбызды катарыбыз кемибей кийинки орозо айына чейин жетишүүгө насип кылсын. Кыргыз элибиз тынч болсун, элибиз тынч болсун. Бул жерде баарыбыз аман болуп, жакшылыкта ушундай жакшылык күндөрдү көп жолу жүрө берели. Рахмат ага бул жолу орозо майрамыңыздар кут болсун. Şimdi konunun yakın ele olarak şaylangан жаңы төрағасы Акимов Мурат Кашан ішінде Рысбек Талабекович ағамызға бір қол шабалы бүгінгі кешен ұйыштырып жатқан төрағамызға бір қол шабалар меніңше арз етіп жатыр. Келіңіздер. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Аламдардың жаратылған Алла Таалаға чексіз мақтаулар шүгірлер болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламге саламу салаваттар болсын. Урматтуу қонақтар, аталар, апалар, ағалар, енелер, қарындаштар, қош келіпсіздер. Мына бүгін айлардың сұлтаны болған ылайық Рамазан айында ушинтип ак дастархан үстінде жүз көрүшүп отурабыз. Алла Таалам ушу кармаган розоңуздарды кабыл кылсын. Кылган ибадаттарыңыздарды, берген эксаныңыздарды кабыл кылсын. Кийинки жылы ушинтип ылайық Рамазанда жүз көрүшүп отурганда Алла Таалам баарыбызга насип кылсын. Бүгүнкү ушул жайылган ак дастархан баары сиздер үчүн туугандар. Дастарханыңыздан даам сызып, бизге каалоо тилек айтканы келдиңиздер. Силердин каалоо тилегиңиздердин баары орундалсын. Бүгін миграция өкілчілігінен, консулдан, Манас дини борборунун жетекчилери келди. Баарыңыздарға терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат туугандар. Саламатсыздарбы, урматтуу жана кымбаттуу мекендештер. Биринчиден баарыңыздарга ден соолук, узак өмүр, көп жашаңыздар, жана ошондой эле туткан оразоңуздар кабыл болсун. Кече өтүп кеткен жана ошондой эле биз бүгүн деле улантып атабыз. Айымдарыбыздын 8 март майрамы менен дагы бир жолу куттуктап кетейин. Апалар, эжелер, досторум, сиңдилерим баарыңыздардын 8 март майрамыңыздар кут болсун. Жана ошондой эле биздин ошол бүгүнкү кара суу коому биримдиги уюштуруп жаткан ифтарлыкка келип бергениңиздер үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Аксакалдар, абалар, сиздерге дагы ден соолук, ишиңиздерге ийгилик. Мына жогоруда отурган элчиликтен келген, консулдан келген эжелерибиз баардыгыңыздарга ден соолук каалайбыз, узак өмүр, дүйнөдө тынчтык болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ушул орозо айында ким садака кылса, ошо садакасы кабыл болсун. Баарыңыздарга ден соолук, куш келипсиздер. Чоң рахмат. Чакырсак эч качан жок дебестен келип өзүнүн жакшынакай болгон бир насааттарын, баяндарын айтып турган биздин жүрөктөрүбүзгө ыйман кирүүсүнө себеп болуп жүргөн Манас дини окуу борборунун жетекчиси Сүйүнбек Ажы Жүсүпалиев агабызды мүмкүн болсо бул жака чакыралы. Устаз. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah, амма ба'д. Чындыгында жоктон бар кылуучу, барды жок кылуучу. Алла кааласа, бактысызды бактылуу кылып кое алган зат, бактылуумун деп өзүн сезген адамды кааласа, бактысыз кылып кое алган зат, Аллах Таала чексиз мактоолор болсун. Сиз менен бизге келбет берген, өң түс берген, жүрөгүбүздү соктуруп, сулуулук берген, жаныбарлардан, махлуктардан айырмалантып, инсан кылып жараткан, жөн эле инсан кылып жаратып койбостон, жараткан Аллах Таала өзүнүн сүйгөн пенделеринен кылып, жүрөктөрүбүзгө ыйман берген, Аллахты канча мактасак аздык кылат. Эгер сен бир туугандарың менен мамилени бекем десең, бейишке кириш сага милдет болот деп, колу комшунун акысын берсең, Аллах Таала өзү ыраазы болом деп ушул жол жобону көрсөтүп берген пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жана салаваттар болсун. Алты саныбызды аман кылып, эч кимге муктаж кылбастан, ичпестен, жебестен, тишиникинен соруп, 9 ай боюнда көтөргөн жана биздин бул дүйнөгө себепчи болгон ата-энелерибиз көздөрү тирик болсо, өмүрлөрүнө берекет, ден соолуктарына саламатчылык берген болсун. Эгерде көздөрү өтүп кеткен ата-энелер болсо, Аллах Таала ылайык Рамазан айында ушул кылынып аткан хайыр-ыхсан, ифтар, ооз ачыруу, кылынып аткан дуалар,
окулуп аткан Кур'андардын сооптору өтүп кеткен ата бабаларыбыздын кабырларын Аллах Таала берип динибизди таанытып кеткен ата-энелерибизге Аллах Таала алардын дүйнө ахиреттин бактылуу кылган болсун. Урматтуу мекендештер, чындыгында бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөндөрүбүзгө карабастан Москва шаарында ыйык Рамазан айында алыс жакындан кадырлуу агаларыбызды, инилерибизди, досторду, эже карындаштарыбызды атайын элчиликтен, консулдуктан келген конокторубузду чакырып башын бириктирип отурган Кара Суу коомунун аксакалдарына жана ошондой эле Кара Суу коомунун төрагасы Муратбек мырзага, анын жан жарына коштолгон төрайымдарга, агайыны досторго Аллах Таала ыраазы болгон болсун. Урматтуу мекендештер, Taala'nın salamı. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu deb sizlarga salom menen yo'llayman hurmatli jamoat. Albatta payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadislarida bor ekan: "Iza hada va qul tu'minu va la tu'minu la tadkhul jannata afsus salama baynakum" deb. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadi: "Jannatga sizlar kira olmaysizlar. Egerda sizlar bir-biringizlarni yaxshi ko'rmasangizlar, bir-biringizlarni siylamasangizlar, bir-biringizni sıylap, birbirinizni yaxshi ko'rmasangizlar, sizlar jannatga kira olmaysiz." Alımlarımızdan, taksirlarımızdan aytıp keledi kursdaşlarımız. Salam aytуу gerek. Salam aytуу bu Peygamberimiz sünnetleri hurmatly jamoat. Salam aytуу bu adamdın adamkeşiliklik sıfatı, ata-enesinin balaga bergen yaxshi ta'lim tarbiyasi. Muna o'sha salam bergen adamды görüp durup bala bolsa, uşun ata-enesi qanday adam eken, qanday iymandуу, qanday tarbiyalуу, qanday uşunda asıl sıfatlar var insan eken dep ata-enesine rahmat edesin. Oşar üçün hurmatly jamoat, kelingizler. Bu jarık dünyada bir-birimizni yaxshi ko'rmasak, biz jannatga kira albaydy ekenmiz. Jannatga kirүү үчүн salamды жолдошубуз керек экен. Konsolosluğuna gelgen konsolun ökülü Adliye Ahmet Akunov ağabeyimizin konsolosluğuna. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Кара Суу туугандарым, бардыгыңыздарды ушул ыйык Рамазан күнү ден соолукта, амандыкта, жарык маанайда көрүп турганыма кубанычтамын. Өзүңүздөр билесиздер, Ороза айы бул ислам дининин чоң ибадаттарынын бири. Ушул Ороза айында жараткан Аллахыбыз бардыгыбызга жүрөгүбүздү ыйманга толтурсун жана ошондой эле бизге ырайымдуулук жана кечиримдүүлүгүнөн берсин. Эми Алла Таала пендесин кечирип аткандан кийин биз пенделер өзүбүз бири-бирибизди сөзсүз кечиришибиз керек. Эгерде кандайдыр бири-бирибизди билип билбестен капа кылып алган болсок, туура эмес сөздөрдү сүйлөп же болбосо бир иштерди жасап дегендей же бир кандайдыр бир зыян келтирип алсак билип билдирбестен ошо бири-бирибизге кечиримдүү болойлу. Чоң рахмат, ушунча адамдардын башын бириктирип ушул жерге чакырып отурасыздар. Ушул негизинен ушул Кара Суу коомунун урматтуу аксакалдары, урматтуу эжекелерибиз, ушул урматтуу биздин төрагабыз Рысбек мырза жана ошондой эле төрайымы Мукай жана ошондой эле экс турагасы жүрөт бул жерде Шекербек мырза менен канча жылдан бери бирге иштешип көптөгөн жакшы иштерди жасадык. Экс төрайым Рабахан айым жүрөт. Ушул бардыгыңыздарга, ушул жерде отургандарга жаратканыбыз ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Бул жерде жүргөнүбүздө 90 күн жүрө алат. Эгерде 90 күндөн ашык жүрөбүз дей турган болсо, анда эмгек келишим түзүш керек. Андан тышкары 30 күнүн ичинде Россия Федерациясына кирген күндөн бери ошол медициналык кароодон өтүш керек. Биздерде билесиз, ГБУ ММЦ Сахарова деп коет, ошол жерден өтөт жана ошондой эле дактилоскопиядан анан чет өлкөлүк жарандын картасын алыш керек. Анан кийин ошол эмгек келишим түзгөндөн кийин эң негизгиси ушул эмгек келишим негизинде Россия Федерациясына убактылуу болуу жөнүндө мөөнөтүн узартып алыш керек. Ал дегени ошол жана миграциялык картанын аркасына жана мөөр бастырыш керек. Анан мыйзамда өзү так көрсөтүлгөн. Бул 90 күндүн ичинде миграциялык картага мөөр бастырса болот деп, бирок чындыгында практикада азыр бул жерде Россия Федерациясынын ички иштер министрликтери 30 күндүн ичинде койдургула деп ошондой практика кылып атышат. Эми демек келгенден кийин ошо 30 күндүн ичинде ошону койдуруп алганга аракет кылыш керек. Анан эми ал жерде барганда кээде жанагы кезек болбой калып атат, кээде барганда жана электрондук кезек болбой калып атат. Ушул мезгилдерде кандайдыр бир укуктарыңыздар бузулса, эгерде колуңузда кагаздарыңыздар болуп туруп, бардыгы так болуп туруп, реестрге кирип кала турган болсоңуздар, биздин өкүлчүлүк элчиликке келсеңиздер болот. Биздин эшигибиз ар дайым сиздер үчүн ачык.
Аттарыбызды, тилектерибиз кабыл болсун. Кирилл Постер, зав. Консульским отделом, советник посольства. Вот это Марклен Эрикович Помурбаев. Это вообще уникальный человек, профессор МГУ, доктор наук. То, что в МГУ появились киргизы, это Аллаху Акбар, большое дело, да? Поэтому мы, может быть, его осуждаем, может быть, не осуждаем, но мы должны ценить его как человека, засланного в МГУ, киргиза. Это султан. Саманчиев султан. Это человек, который во время афганской войны выдвинулся всей границей в сторону Афганистана и сдерживали толпы всяких вооруженных бандитов. Это полковник МВД, Манасчик. Вы, наверное, слышали уже, как он Манас читает, да? Это вот наш свет Совета Аксакалов. А вы откуда взяли? Это наш Молдо, да? Который 20 лет читает Коран. Это уже это. А теперь я хочу лично обратиться, уважаемые товарищи, братья карасуйцы. Когда сегодня заходил, смотрю, карасуйцев столько много, оказывается. Половина Москвы, наверное, карасу катили. Потому что я, когда в 61 году, моя семья переехала в Ош из Фрунзе, и Карасу была станция всего, небольшая, 20 километров от города Ош. А сейчас мне говорят, Карасу стал 60 или 80 тысяч уже, да, населения. И там уже видные люди появились. Например, как у Байдулла ваш, да? Вот Егемберди, Убайдулла, этот Джусуп, на которых, и самое главное, Курсан Асанов, я смотрю, как переворот, как революция, он обязательно в тюрьму попадает. Ну, генералом стал все-таки. Поэтому карасуйцы, наверное, скоро вольются в Ош, и это будет одно селение. И то, что вы сейчас в Москве собираете уже свое ОМ, да, приглашаете вот наших Аксакалов, это уже большое дело. Значит, растем постепенно, да? И теперь Карасу, вот это, мы через речку перейдем, наверное, в ту сторону. Да? Тогда был вот где этот, остановка текстильщики, который был, автобус, номер 2, помню, ходил. А сейчас там уже город тоже, да? Уже там, видимо, не хлопок сеет, да, это. Поэтому, дорогие карасуйцы, поскольку вы одни из держателей ислама у нас в Киргизии, да, один из набожных районов Киргизии, поздравляю вас с месяцем Рамадан. Саллаллаху алейхи. Разрешите окуперек. Почему я имею право? Я говорю, я трижды был в Мекке, дважды на Умре. Одна Умра у меня была во время Рамадана. Это тоже приравнивается к тому, что я вместе с пророком был. Да? И третья эта поездка была уже сам хадж. Когда я у Марафат был в пятницу. Это приравнивается к 60 годам. Вот в 60 лет один раз такое бывает. Поэтому я самый, может быть, для себя уважаю Бог, чтобы вы карасуйцы развивались дальше здоровыми, бараки Аллах алейк, как говорят. Бисмиллахи ар-Рахмани ар-Рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ар-Рахмани ар-Рахим. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء نحوا سنقرئك ولا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يحوى ونيسرك لليسر فذكر النفعة ذكر سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيه ولا يحيا وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا وآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
مالك الناس إله الناس من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه وأصحابه أجمعين. آمين. Еще это добавить хочу. Когда у пророка спросили, какая самая плохая черта в человеке, он сказал зависть. Поэтому вот во время Рамадана я вам пожелаю поработать над собой, чтобы избавиться от зависти. Урматтуу мекендештер, урматтуу айымдар, мырзалар, аксакалдар, мына бүгүн Москва жергесинде биздин телевизде орозо деп коет, эл аралык тилде Рамазан айынын улуу күндөрүндө жарымдан артып калдык. Москва жергесинде көрүнүктүү, салтанаттуу, салмактуу, белгилүү Кара Суу коомдук уюмунун жаныбызда жигиттер төрагабыз, аксакалдар кеңешинин төрагасы Эгембердин аксакал, сиздер отурасыздар. Сиздерге алгач жалпы ушул жерде отурган аксакалдардын атынан, жамааттын атынан, меймандардын атынан терең ыраазычылык айтып билдире кетебиз. Ошол менен бирге мына кай жерде болсок да, ким болсок дагы биздин байыркы тарыхыбыздын, кылым каралткан кыргыздын дилин сактап, үрп-адатын улантып, бүгүнкүдөй ооз ачыруу, ифтарды коебузбу уюштуруп, Урбаңыздар, сыктабаңыздар, жүрөгүңүздө дайыма иман, кубаныч, күлкү жагыра берсин. Анан кийин мына Куран китебинде дагы айтылат экен, ушул биз көпчүлүк топтолгон жерден жакшы адамдардан үлгү, жаманынан сабак алабыз дейт экен. Ошо бүгүнкү күндө биз үлгү ала отурган бир жамааттын бүгүн чогуу отурабыз. Мен бул жерден пайдаланып ушул Кара Суу жамаатынан учук эмес экен, намустуу жигиттери, ыймандуу кыздары, келбеттүү келиндери келип бүгүнкү күндө бизде сый урматын көрсөтүп атат. Ушул жерден пайдаланып бардыгыңыздарга ушул бүгүнкү инсан садага бергениңиздерге ушинтип элди чакырып бүгүн соо алабыз деп аракет кылып отурасыздар. Ушул бардыгын жараткан кабыл кылган болсун. Барыңыздарга жакшылык күндөрдө, кубаныч күндөрдө жолугушуп эле, кайда болойлу, кайда жүрбөйлү, бардык заман болойлу, тынч болойлу. Жаштарга үлгү жашоодо оңой бололу. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Рахмат, бар болуңуз. Байлык сурабаймын мен, аман эсен жүргөнгө шүгүр, аман эсен жүргөнгө шүгүр, шүгүр шүгүр дагы да шүгүр, буйруп берген багыма шүгүр, жамандыктан сакта жараткан, колумдагы барына шүгүр. Экинчи үй кылып жүргөн мекен. Каты менен Рысбек Акимов сыйланат. Рысбек Акимов. Түрксойдун ыраазычылык каты менен Бердибеков Темирлан сыйланат. Бердибеков Темирлан мырза. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Нурел Бакиров сыйланат. Нурел Бакиров. Билгенде жакында болду.
ырашылык каты менен Шамурзаев Нурсейит сыйланат. Шамурзаев Нурсейит. Нурсейит Шамурзаев. Түрксойдун ыраазычылык каты менен Сыймык Орунбаев сыйланат. Сыймык Орунбаев эң активдүү жигиттерибиздин бири. Бардык ишти көтөрүп чыгат. Түрксойдун ырашылык каты менен Раев Бакыт сыйланат. Раев Бакыт Түрксойдун ыраазычылык каты менен сыйланган. Анын өкүлү келатат. Өзү жок экен. Келиңиз. Жеткизип коесуз. Ошондой эле Түрксойдун ыраазычылык каты менен Сонумбүй Токторбаева сыйланат. Сонумбүй Токторбаева жекебиз барбы, келип коебуз. Түрксойдун ыраазычылык каты менен сыйланат. Кел каты жекебиз барбы, жокпу? Өкүлү келип. Түрксойдун ырашылык каты менен Батырова Гүлнара сыйланат. Батырова Гүлнара Түрксойдун ыраазычылык каты менен сыйланат. Десе Гүлнара эжебиз. Түрксойдун ырашылык каты менен Кыялбек Калбаев сыйланат. Республикасынын Жогорку Кеңеши коомдук иштерге жигердүү катышып, бекендештердин муктаждыктарын чечүүгө кошкон зор салымыңыз үчүн ошондой эле элдин биримдигин бекемдөөгө, патриоттук сезимди арттырууга багытталган коомдук жана кайрымдуулук иштериңиз үчүн жогорку адамгерчиликтүү сапаттарыңызды баалайт. Кара Суу биримдигинин коомунун өкүлү Токторбаева Бурул Тургунбаевна. Токторбаева Бурул Тургунбаевна. Болуп туруңуздар. Ырашылык каты менен Орозбек Амраев сыйланат. Орозбек Амраев. Орозбек. Ыраазычылык каты менен Жумаев Абдазбек Кабылжанович сыйланат. Сабар сыйланат. Рахмат. Мен Абдыжапар уулу Майсалбек сыйланат. Абдыжапар уулу Майсалбек Жогорку Кеңештин ардак грамотасы менен сыйланат. Чермашев Тынчтыкбек ага. Кеңештин ыраазычылык каты менен Жумабаева Зыйнат сыйланат. Жумабаева Зыйнат эжекебиз. Каты менен Турусбек уулу Нурсултан сыйланат. Турусбек уулу Нурсултан Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланат. Ырашылык каты менен Оразметова Жылдыз сыйланат. Оразметова Жылдыз эжекебиз Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланат. Бардыгы үчүн кол чапырсаңар деп болот. Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясат министрлигинин ыраазычылык каты менен Ахматова Лира Камутовна сыйланат. Ахматова Лира Кара Суу биримдик коомунун экс маданият жетекчиси. Алганыңыздардын сыйлыгыңыздар кут болсун. Ошо элге кылган кызматыңыздар үчүн Аллахыбыз разы болсун. Бул сыйлыктардын аркасынан ушул мамлекеттик сыйлыктар да келсин сиздерге. Чоң рахмат. Рахмат. Бар болуңуздар. Урматтуу ардактуу коноктор, ар бир адам чогулган жерде Алла Тааланын аты айтылбаса, Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар айтылбаса, ал отуруш болбойт деген сөз бар. Бүгүнкү Рамазан айынын улуу күнүндө Кара Суу бир боорлорубуз элди чакырып, дасторкон жайып, дасторконду ырыс кешке толтуруп, элден баталайын деп отурасыңар. Алтындарым, ар бирибиздин тилеген максатыбыз, ойлогон оюбуз
ишке ашсын. Алла Таала айтат экен, пендем сураса, мен кантип бере албай коеюн, мен кантип аткара албай коеюн деп. Ошон үчүн ушул 30 күндө, ушул ыйык Рамазан айында бардыгыбыздын тилибиз жалаң гана зикирлер менен, салаваттар менен өтсүн. Ар бирибиздин тилибиздеги сөз Кудайдын кулагына жетсин. Ар бир пендеге, ар бир жараткан Кудайдын кулуна Аллах Таала берерин унутпасын. Дайыма дасторконубуз рызык эшикке толсун, жүрөгүбүз ыйманга, жүзүбүз нурга толсун, асманыбыз ачык болсун. Азыркы болуп аткан мына дүйнө жүзүндөгү коопсуздуктар токтосун. Эмне деп айтамын? Дайыма рызкыбыз жаңгырдай жай берсин. Жаңгырларды периштелер жаадырат дейт. Ошо 70 000 периште асманда дайыма ошо пенделерди ойлоп, пенделерге жакшылыкты гана айтып, жакшылыкка гана дуа кылып турсун. Ар бириңерге өзүбүздүн эли журтка өз бутубуз менен басып барып, өзүбүздүн элге, өзүбүздүн жерге кызмат кылууга насип этсин. Бүгүнкү күндө ушу уюштуруучуларга өтө терең ыраазычылык айтамын. Бар болгула, бай болгула. Эмнетебиз жогоруда аябай жакшы, жогорку деңгээлде өтүп атат. Биринчиден ошо уюштуруу тобуна, агаларга, инелерге, айымдарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул 30 күндүк орозону ниет кылып тутуп, атасыздар ушул атабыз ушул баардыгы ниеттер кабыл болсун, орозоңуздар кабыл болсун, бардыгыңыздар ден соолукта болуңуздар, заманыбыз тынч болсун, Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, Москвада согуш токтосун, бардык жакшылыктар. Биз агайлар, эжелер, инелер, сиңдилер, кара сулук жерлештер амансыздарбы? Дайыма үйүңүздөрдө ырыскы дөлөт болсун, аманчылык болсун, эч качан оору болбосун. Мына биз Кудайдын бизге берген ошо жакшы орозо күнүндө ошо жакшы ырыскылаш болуп отурабыз. Урматтуу коноктор, кымбаттуу мекендештер, кадырлуу биздин Кара Суу коому, уюштуруу жаатында жүргөн агалар, эжелер, барыңыздардын орозоңуздар кадыр түн эмне экенин сен билесиңби ey Мухаммад деп Алла Таала кайрылып атат. Алла Таала кайсы эле нерседе ал пайгамбарыбызга кайрыла турган болсо, сөзсүз ошол жерде көптөгөн сооптор же болсо көптөгөн бир жакшылыктар жаткан болот. Мисалы, Ал-Кария деген аяттар бар, Лайлатул Кадр, ва ма адрака ма Лайлатул Кадр, ва духа ва лайли иза сажа, мисалы ошол сүрөлөрдөн айтайын деген. Экинчи аятты түшүндүк, экинчи аятта пайгамбарыбыз Алла Таала пайгамбарыбызга кайрылганы, кадыр түндө аябай сооптор көп. Анан ошол 3-чү аят ачыктайт, Лайлатул Кадри хайрун мин альфи шахр. Кадыр кечеси, урматтуу агалар, бул 1000 айдан артык дейт. 1000 айдан артык деген сөзү бул 1000 айлык ибадат дейт. Карасаңыздар, 1000 айлык ибадат. 1000 айлык ибадатты биз өзүбүздүн жылга айландыра турган болсок, 83 жыл 4 ай болот экен. Бирок муну улуу тафсирчи алымдар ошо Ибн Аббас, Ибн Масудтан баштап, ошол Лайлатул Кадр хайрун мин альфи шахр дегенде 1000 айдан артык бул кадыр түнү дегенде 1000 айды кантип түшүнөбүз десе, бул 1000 ай, урматтуу агалар, бул көптүктү түшүндүргөн нерсе. Көптүктү. Мисалы кыргызда деле сөз бар, мен сага 1000 жолу айттым го дейт. 1000 жолу айтпайт негизи. Жигитке 70 өнөр аз дейт. 70 эле өнөр азбы? Жок. Кызга 40 жерден тыюу дейт. Кызга 40 жерден тыюу. 40 жерден эле тыюубу? Кабыр. Эмне үчүн атты, зара чыгарылбаган атты мүрзөгө айландырган десе, андан башкалар булар адамдын канаты, адамдын досу, бул жанагы сезимтал жаныбарлар болот го, парадокска. Көрүңүздөр, ошону угуп жанагы жакшы болуп кетет. Мындан билдик, биздин ата бабаларыбыз мусулман болгон, өзүнүн кабылсын экенин кабыл алган. Анан биз дагы каякта болбой, урматтуу агалар, эжелер, мусулманбыз. Сен Антарктикада барып иштейсиңби? Жокко чыгара албай иштейсиңби? Ана азыр наукадагы жокко чыгара албай жатабы? Мунузга алдыкпы? Болду, эми жүрө бербей Кудайга сыйынып дуа кылабыз. Мүмкүн Алла Таала Кур'ан Каримде анан ошо периште түшүп, ошол түнү аябай бир мындай жалпы төрагаларды мүмкүн болсо чакырып коелу келгендер.
Алла разы болсын сага. Ошонча элди чогултуп, мына төрагаларды бизди чогултуп отурасың. Бул дагы ынтымакчылыктын бир белгиси. Ден соолугуң болсун. Ушул ифтарды уюштурабыз деп анча мээнеттерди кылдыңар. Ошо сен менен кошо жүргөн, кызмат кылган балдарга, кыздарга Алла разы болсун. Бардыгыбызды бириктирип мына биз дастарханда отурабыз. Чай ичип. Силерге чоң рахмат. Сонун кутмандуу кесиңиздер менен бүгүнкү да жакшы жерден көрүшүп атабыз. Рамазан айында оозачылык ифтарында ушу Кара Суу туугандарыбыздын чакыруусу менен келип атабыз. Рахмат Мурат мырза, ушу Алла разы болсун. Силерге элдин соолук болуп, жакшы иштерди аткарып атасыңар. Аллах таалам колдоп, ушу силердин жамаатыңар менен Кара Суу туугандарыбыз барыстарга ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ишиңиздерде ийгилик болуп, жакшы күндөрдө насип этип, Аллах таалам жакшы күндөрүндө кылган ибадат тилектерибиздин баарын Аллахым кабыл кылсын. Барыңыздарга ден соолук, аманчылык, жакшылыктарды көрүшүп, ушундай көп жакшы ийгиликтерди баарыңарды туткан орозоңор кабыл болсун. Ыйык Рамазан айыңар кут болсун. Аллахым ар бириңердин кылган дуаңар, тилектериңер кабыл болсун. Кара Суу элине, Кара Суу туугандарга мурат эсенин жадырап жайнап бала чакаңыздардын маңдайына жүрө беришиңиздерди Алла Таала насип кылган болсун. Амин. Алла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء көтөргүлө дегенсиң. Көтөргөн колуңарды курук кайтарбаймын дегенсиң жараткан Аллахым. Биздин жүрөгүбүздө сенден эмнени каалап, эмнени сурап турганыбызды бизден да жакшы билесиң Аллахым. Ата-бабаларыбыздын рухларына, өтүп кеткен ата-бабаларыбыздын рухларына, өтүп кеткен жакындарыбызга, мусулман рухларына, жана жогоруда аталган Фатима энебиздин рухуна жараткан Аллахым, ар бир окулган Кур'ан тилаваттан болгон жараткан Аллахым аманчылык бергин, тынчылык бергин, молчулук бергин, рахат менен бергин Аллахым. Карыздар болуп жүргөн бир туугандарды достор карыздарына кутулуп кетишти Аллахым. والصديق والجميع والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوة رفيع وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين жараткан Аллахым дуаларыбызды, кылган хайыр ихсандарыбызды, тилектерибизди кабыл кылгын, кийинки Рамазан айына аман-эсен жеткиришти Алла Таала өзүнүн буйрук насип кылгын. Амин. Аллаху акбар. Алла разы болсун. Elhamdülillahi yeta'amana saqana ve ja'alana minal muslimin. Biz bu musulmandardı toyundurgan, içindirgen, giyindirgen, o musulman kılıp yaratkan Allah Teala'ga hamd sorup maqtawlar olsun. O jaratucu rayımdı Cenab-ı Allah'ım. Allah Teala'm şu rıydayı oroza aylarında dasturxanda jayılıp Kur'an tilavatlar bolup, amru ma'riftar bolup, şunda жақсы сөздөр, жақсы ой-тилектер болды. Аллах Таалам ушу туткан орозаларыбызды, окуган намаздарыбызды ушул жерде улуу инсандардын, аалымдарыбыздын айткан амру маарифтарыны, аксакалдардын акбаттарын Аллах Таалам кабыл кылгын. Кара Суу эли ушул жердеги активист балдар, ушул балдар ошо элдин алдында оодачар кылып, акбат астына алып жакшы ниетте кылган хайры ихсандарыны Аллах Таалам кабыл кылсын. Ошонун катарында мына ушул биздин эжелерибиз Айым кыз, Гүлмира эже, Мука эже, Гүлназ эже, Гүлмира эже, Нуржамал эже жамааттар менен Асқат, жана Дария, Мундус, Темирлан, Акыл аке, Аллах Таалам ушу аталган инсандар, Сыймык, Шекербек аке, Аллах Таалам ушул инсандарынан Кудай Таалам жашоосуна береке, өмүрүнө береке, тапкандарына береке, кызматтарына Кудай Таалам Кыргызстан элибиз өнүп өсүп, бардыгыбыз Кыргызстан элибизге сак саламатта барышты Алла өзүнө аманат кылдык. Аллах Таалам элибизди, жерибизди, жумуриятыбызды, калкыбызды Кудай Таалам асмандан келген, жерден келген, суудан келген, оттон келген балерден сактагын Аллахым. Аллах Таалам ар кандай согуш апаттарынан сактагын.
köre alбас içi tarap bakılanlara zulümlerden saktagın, şeytandın azgılıklarından, bölünüp jaruulardan, adaşuulardan Kuday Taalam özüň saktagın. Allah Taalam alys şehirde yurtda jürübüz. Allah Taalam uşul jakdagy bolgon beajal ölümden saktagın. Ora surkoy illetlerden Kuday Taalam saktagın. فنزت ظلمة لا إله إلا الله وإن كنتم من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. Birinciden Yaratkan kudreti güçlü, hasiyet olur, keremetidir Allah'ıma çeksiz maktol olsun, çeksiz şükürler. Hurmatlı Jeti Duvan'dın öküldері, bugün bizden şu dasturxonuga gelip жақсы қалау тілектеріңерді айттыңар. Алла Таалам şu жақсы айтылған қалау тілектердің бардығын қабыл қылсын. Жана ошондой эле биздин устаздарыбыз, dini устаздарыбыз Сүйүн ажы, Ханибек ажыбыз, Надежда окуу жайынан келген, кечиресиз мен айтыңыз. Урматтуу устаздар, бүгүн алтындай убактыңарды бөлүп жакшынакай элибиз ушунчалык уруксат муктаж болгон жакшынакай Кур'ан-ы Каримден жакшы немелерди айттыңар. Ошо айткан жакшы каалоо тилектериңер, ошо көрсөткөн жолуңарды ушул жерде отурган мусулман бир туугандарымдын баардыгы муктаж, Кудай кааласа ошону колдоп, силердин ушу убактыңарды бөлүп, биздин кечээбиздин акырына чейин отуруп жакшы каалоо тилектерди айттыңар. Кудай кааласа силердин артыңардан биз исламий жолдо динге ишенген, өзүбүздүн, элибиздин, ата журтубуздун намысын колдогон жакшы инсандардан болуп, өнүүгө, жакшы жолго түшүүгө чоң салымыңарды коштуңар. Ошондой эле урматтуу туугандар, бүгүн биздин Кара Суу коомубуздун ошол ифтарлыкты уюштурган биздин кыз жигиттерибизге иштериңерге ийгилик каалайм. Бардыңардын атыңарды айтпаганга кечиресиңер. Өнүп өскүлө ушундай эл журттун патасын алып алган эң бир сонун пата менен эл көгөрөт, жамгы менен жер көгөрөт дегенде патанын касиети аябай зор. Дагы бир нерсени айтып кетерим, биздин айымдардын ар бирине ак жоолуктарды салып, Алла Таала ушул улук күнүндө кыздарыбыз, эжелерибиз, апаларыбыздын башына жоолук салдыңар. Апаларыбыз Кудай кааласа башыңардан ак жоолуңар түшпөй, балпайган байбичелерден болгула. Аксакалдарыбыз элибиздин абирин колдогон ооматтуу жакшы аксакалдардан болсун. Ишиңерге ийгилик каалайм. Бүгүнкү ушу Алла Тааланын улуу күнүндө кандай жакшы каалоо тилектер айтылган болсо, өзүбүз кандай жакшы тилектерди кылган болсок, өзүбүздүн баардыгыбызды жаман ой, жаман кыял, жаман жоруктардан Алла Таалам адаштырып, Алланын жолуна ошо халал рызкы менен балдарыбызды багабыз деген жакшы ниеттер менен ушинтип 5 убак намазыбызда, таравих намаздарыбызда, түнкү тахажжуд намаздарыбызда тилеген тилектерибиздин баарын орундатып, интимагыбыз бекем, рызкыбыз бүтүн, ыкыбалыбыз улук, ооматтуу элдерден болгонго Алла Таалам насип этсин. Чоң рахмат. Алтындай убактыңарды бөлүп келген ушу баскан издериңерге гүл зарылар өссүн, Кудай кааласа. Биз абдан кубанычтабыз. Келип биздин жайлаган дасторконубузга отуруп, биздин жашылыктарыбызды бөлүштүрүп, каалоо тилектериңизди айттыңыздар. Кара Суу коомунун атынан өзүм Аксакалдар кеңешинин төрагасы катары дагы силерден ыраачылык тилеп кетемин. Дайым ушу биздин төрүбүздө көркү болуп жүргөн аксакалдарыбызга да чоң ыраачылык беремин. Ушу аксакалдарыбыз, ушу жаштарыбызга дайым акын асат айткан бартуу кадырлуу, акын асат айткан бартуу кадырлуу аксакалдардан болуп биздин көркүбүздүн көркү болуп кызматыңыз бериңиздер. Ушу кызматында дайым ушу элдин кызматында эр азамат болуп жүрө бериңиздер. Дагы бул жерге куш келипсиздер. Баарыңыздарга ыраачылык беребиз. Жакшы саламатта мындайында жакшылык күндөрүбүз көп болсун. Ошо сиздер менен меймандар куш келипсиздер. Бүгүнкү жайылган дасторкон баары сиздер үчүн. Эгерде биз тараптан кандайдыр бир кемчиликтер болсо кечирим сурайбыз.
бүгүнкү дамабарыбыз өтө жакшы сөздөрдү айтты, баарыбыз аман улайлы. Алла Таалам ушул баарыбызды кийинки орузуга жеткизген насип кылсын. Ушундай жарык жүз менен бир дастаркондо наамсыз отурганды ушу кийинки орузубузда насип кылсын. Келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Чоң рахмат, туугандарга ыраазы болуңуздар. Бул жакка чакырсак тартымды, жөн эле атыбызды атабай эле дуа кылып коюңуздар деди. Азыр сөздүн аягында дамооларында бир ооз суранып кетебиз. Ушу кызмат кылган, кухняда жүргөн досторубузга, агаларыбызга, эңилерибизге бир жакшы дуа кылып берсеңиздер. Чоң рахмат туугандар, ыраазы болсун баарыңыздарга. Туткан орозуңуздар кабыл болсун. Ар дайым бар болгула, бай болгула, ден соолукта болгула. Мен көп сүйлөбөйүн, мен мына байкелер өтө жакшы сөздөр сүйлөп кетти. Анан мен дагы айтып өтөйүн, мен мына ушул жерде отурган айымдарым өтө ыраазычылык билдирем сиздерге дагы, демөөрчүлүк кылганыңыздар үчүн дагы сиздерге ден соолук, узак өмүр. Бардыгыңыздарга ден соолук, дүйнөдө тынчтык болсун. Келгениңиздер үчүн кара суу кообу ийилип таазим этебиз сиздерге. Konoqlar, qadırlı konoqlar. Bardığınlarga beken den soğuk, uzun ömür, çeksiz vakit, işlerinizde iyilik, olmak, faiz bereke versin. Ne tilegen bolsaňar oşa maksatlarga jetkiler. Joluňar şıkır, joldaşıňar kızdırıp olsun. Musulmandın tüzgüsü, Kırgızındın ülgüsü ol jürebergiler. Hayır, bereke, devlet ziyada olsun. Niyetler jakşılıklarga tolsun. Ilayim uşul oturgan ordubuz ardayım bar bolsun, köye versin. Din soğluklar zor bolsun, dastorkonumuz mol bolsun. Koro tolgan koy bolsun, her bir üyde toy bolsun. Joldor jarık ay bolsun, köngülдөр tok jay bolsun. Allah'ımdın bereri peyilderge say bolsun. Martababız aşıp dursun, bakt öğretimiz taşıp dursun. Köngülümüz tok bolsun, vayım kaygı jok bolsun. Dastorkonumuz keng bolsun, dört tarafı teng bolsun. Dastorkonumuz bay bolsun, kazan ocağımız may bolsun. Jakşılıklar jiş bolsun, jamanlıklar tış bolsun. Baskan yolumuz düz bolsun, bargan yaşımız yüz bolsun. Tükenbez bakıtta alay versin, rükölbez açık manay versin. Süt ayran köldep dursun, mal candık töldep dursun. Kudayım özü koldasın, avlatımızı oңdasın. Kudayım özü koldasın, eş jamanlık bolbasın. Amin. Allahu Ekber. Вакытларын ажыратып келген мына ушул дуалдын арагында отурган эже карындаштарыбыздан жана ушул столдо отурган айымдарыбыздан Аллах Таала ыраазы болгон болсун. Бизде жакшы сөз бар, ата бабалар көп айтат эле аксакалдар. Мен атам раматта көп айтат эле, балам кызмат кыла бер. Колуңдан келсе кызмат кыла бер. Улуу кичүүбү башыңды көтөрбөй кызмат кыла бер. Кызматтын аркасынан өсөсүң дейт эле да. Себеби кызматтан өскөндүн бир далил тарыхтан айтып берейин сиздерге. Билал разияллаху анху мен көп жерде айтып отурам, сиздерге да сабак катарын айтып коеюн. Азанчы, биринчи азанчы Билал разияллаху анху Хабаши Африкадагы биздин тили менен айтканда баягы негр туугандардан болгон. Ал болгондо да баягы түсү бир кунигирак болгон аябай. Азанды пайгамбар ошого буйруганда арабтар атандалашкан. Не үчүн биздикилер айтпайт? Түс десе түс, өң десе өң, үн десе үн, bizde de бар деп, ара белде бизге окшош баягында уруучу эл болот экен. Пайгамбар ушинтип даттанганда пайгамбарыбыз айткыла деп ыктыярды берип коет. Арабтардан чыгып айтканда Аллах Тааланын кудурети ушундай экен. Пайгамбарыбыздын дилине өзү Билал разияллаху анху айткан эле, салган эле дилине. Таң атпай, чыгыштан күн чыкпай калат. Ошондо арабтар келип мойнуна алып, "Я Расулаллах, Аллах'ın пайгамбары, elçisi sen özün aytkanды biz башыйбыз дегенден Билал разияллаху анху айтат, Кабанын үстүнө чыгып азан айткан биринчи азанчы. Эмне себептен десе, Аллага иман келтирген себептен. Эмне себептен десе, пайгамбарды жакшы көргөн себептен. Пайгамбарыбызга кызмат кылганын берекетинен, кызматтын даражасы дейт да, Аллага болгон ихластуулугу. Пайгамбарыбыз өзү адаштырган болсун, бактылуу үй бүлөлөрдүн маңдайында, балдарынын маңдайында, ата-энелеринин маңдайында, бир туугандарынын маңдайында жаркырап, жайнап жүрө беришти. Аллах Таала насип кылган болсун. Амин. Аллах. Чоң рахмат, бар болуңуз.